Колуңузду көтөрүп убада бересиз. Мен только чындыкты сүйлөйм, калп сүйлөбөйм. Менин көрсөткөн эми маалыматтарым бүт туура деп. Канча каражат кетти ошол баш аягы? Адамдын жашына карабай $330 бересиңер. Жанагы консульский сбор, грин карт төлөп, анан самолетко билет алганда эле уже $6-7 кетип атпайбы? Сен Американын жарандыгын алууга макул болот белең? Ал суроого да жооп бере албайм. Анан если сиз интервьюдан өтүп калсаңыз, үй бүлөлүү болсоңуз обязательно свидетельство о браке керек. Ортодон канча мөөнөт өткөндөн кийин уттуңуз деген жооп келди. Так айта албайм, ар кандай болсо. Саламатсыздарбы? Дагы бир мекендешибиз Америкага грин картта утуп алды. Биздин коногубуз Азамат, 3 баланын атасы, жаш болсо дагы. Азамат азыр бизге грин картага тапшыраарда кандай катачылыктарды кетирбеш керек, кандай шарттары бар, мына ушул тууралуу айтып берет. Эмесе Азамат? Саламатсызбы? Бул грин карт эмне, бул өзү эмне, ошону түшүнүп берейин. Америка Кошмо Штаттарында сиз резидент болосуз да. Мындайча айтканда, ал жакка барып грин карттын сиз ээси болсоңуз, ал жакта сиз шайлаганга эле укугуңуз жок болот. Атайып калган нерселерге бүт укугуңуз болот, иштегенге укугуңуз болот, жашаганга укугуңуз болот да. Жыл сайын бул октябрдын точно так датасын айта албайм, бирок 8-9 баштап ноябрдын где-то 8-9 чейин бир ай убакытта тапшырса болот, жыл сайын. Ал жака тапшырыш үчүн сизде сөзсүз түрдө загран паспортуңуз болуш керек. Бул чет өлкөгө чыга турган бир паспортуңуз болуш керек. Күбөлүгүңүз болуш керек, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүңүз. Болду, ушул 2 документ менен эле сиз уже грин картка тапшыра аласыз, толтурасыз. Биринчи ошо анкетаны тапшырарда ошо загран паспортуңузда кандай болсо, ошондой толтурушуңуз керек. Эч мындай кандай десем, толук өзүңүз жөнүндө кандай суроо берилсе, ошого толук кандуу, так жана эч мындай алдабай жооп бериш керек. Толтуруп атканда грамматикалык ката кетип калса кандай болот? Болбойт, Ал уже отклонение болот уже. Жок, бул ооба, чынында болбойт. Анткени толтуруп атканда сиз загран паспортуңуздун ичинде сиздин фамилия, имяңыз болот да. Ошо фамилия, имяңыз англисче жазылуу болот. Кыргызчасы, англисчеси. Кыргызчасы, англисчеси. Ошол англисчеси ошол жакта кантип жазылып турса, так ошондой жазыш керек. Так ошондой жазыш керек. Толтуруп атканда тил билүү зарыл? Тил билүү негизи зарыл деле эмес. Зарыл деле эмес. Билсеңиз ошончо жакшы, бирок билбесеңиз деле аны оңой эле толтура аласыз. Толтурдум. Ортодон канча мөөнөт өткөндөн кийин уттуңуз деген жооп келди. 1 жыл, Сиз 2021-жылы октябрдан ноябрга чейин тапшырдыңыз деп коелу. Ошонун жыйынтыгы 2022-жылдын 8-майында чыгат. Куттуктайм, сиз уже дальше алдыңкы процесске өттүңүз деп эле чыгат. Кийинки процесске өттүңүз деп эле чыгат. Мындайча айткандачы. Сиз дальше уже процессте уланта аласыз деген эле эме чыгат, маалымат. Кандай уланттың анан? Мисалы конкретно эмне кылдың? Адам уткандан кийин DS 260 деген анкета болот. Ошону толтуруш керек. Бул анкета аябай бир чоң анкета. Адамдын маалыматы боюнча, өздүк маалыматы боюнча бир чоң ушундай бир анкета. Ал жерде аябай эле көп суроо берилген. Аны деле адам өзү толтурса болот. Ошо DS 260 анкетаны толтурарда ушундай документтериңиз болуш керек. Ошо загран паспорт, күбөлүгүңүз, аттестатыңыз, служба кылсаңыз военный билет, приписноюңуз, же болбосо военный билет жок болсо, 25 жашка чейин приписной. Үй бүлөлүү болсоңуз обязательно свидетельство о браке керек. Бала болсоңуз балдарыңыздын свидетельстволору, аларга да загран паспорт керек. Бала жаңы төрөлсө да загран паспорт керек.
ошол эле документтер сиздин келинчегиңизге да керек болушу мүмкүн. Если үй бүлөлүү болсо, сиз жалгыз болсоңуз да жалгыз эле ошол документтер. Ушундай бир суучалар болуп калат, что ошол документтердин ичинде фамилиясы туура эмес болуп калат, же да бир тамга туура эмес болуп калат. Ошолорду оңдоп, түзөп, тактап, карап алып туруп, анан ошол маалыматтын баарын ошол анкетага киргизесиз. Колуңузду көтөрүп убада бересиз. Мен только чындыкты сүйлөйм, калп сүйлөбөйм. Менин көрсөткөн маалыматтарым бүт туура деп. Анан колуңуздун отпечаткасын тапшырасыз. Балдарыңыз болсо, если балдарыңыз чоң бала болбосо, алардын ордуна сиз тапшырасыз дагы отпечатка. Прям он манжаларыңызга чейин тапшырасыз го дейм отпечатканычы. Ошондон кийин анан суроолор башталат. Кайсыл Американын кайсы штатына барасыз? Ал жакта ким бар? Ал сизге ким болот? Бул жакта сиз ким болуп иштейсиз? Кайсыл өлкөлөрдө болдуңуз эле? Ушул сыяктуу эле суроолор болот. Ушул сыяктуу эле оңой эле суроолор болот да. Канча каражат кетти ошол баш аягы? Ушул азыркы тапка чейинкиси. Green Card биринчи анкетаны тапшырганда бул бекер. D860-ты толтурганда да бекер, если сиз агентствого эле кайрылбасаңыз. Агентстволор ар кандай суммада толтуруп берет. $100 баштап $10,000 чейин толтургандар бар D860-ты. Кайсыл этапта акча алына баштайт ошондо? Сиз интервьюга кирердин алдында ошо консульствонун иммиграционный сайтына кирип, ошол жакта кайсыл документтер керек деген сайтка киргенде, ошол жакта ылдый жагында интервьюнун алдында 1-2 жума калганда медосмотр өтүшүңүз керек деген маалымат бар. Ошол расход ошол медосмотрдан башталышы мүмкүн. Башталат. Мындайча Кыргызстанды алып кетсем, ар кайсы өлкөлөрдө кичине айырмаланышы мүмкүн экен. Ошон үчүн Кыргызстанда бул чоң адамдарга $200, мисалы сиздин келинчегиңиз болсо $400, кичинекей балдарга $170. Айтканда сиз 3 балаңыз бар деп коеюн, анан келинчегиңиз экөөңөр болсоңор $200 анан ар бирөөсүнө $170. Ошону көбөйткүлө, 700 канча доллар болот. Ошону бересиңер да, медосмотргачы. Анан консульствого киргенде консульский сбор деп коет. Адамдын жашына карабай $330 бересиңер. Жаңы төрөлгөн бала болсо да $330. Анан если сиз интервьюдан өтүп калсаңыз, сизге виза берип калса, Америкага барганда жана Green Card алыш үчүн алдын ала кызматын төлөп койсо болот да. Ал ар бир адамга $220. Обязательно үй бүлөлүү болсоңуз көбүрөөк акча кетет. Бойдок болсоңуз азыраак акча кетет. Анан самолеттор примерный баасын айтып кетейин. Где-то күз айларында кетсеңиз, билет где-то бир адамга 100 000 тегерек болушу мүмкүн экен да. Жанагы консульский сбор, Green Card төлөп, анан самолетко билет алганда эле уже $6-7 000 кетип атпайбы? Туурабы? Эми ар жакка барып жашаганды кошосуң. Аяка барып жашаганга бир 3 ай алдыга, 3 ай алдыга мындай страховка менен 3 ай алдыга биринчи жумушту таап иштеп, ошо примерно $10,000 өйдө. Азамат, сенин учуруңда классташың бар экен, баягы жардамдаша турган. Ал эми таанышы жок адамдар кандай кылышы керек? Алар атайын группалар барбы? Түшүндүм сиздин сөзүңүздү. Телеграмда жакшы биздин гражданин, биздин өлкөнүн гражданиндеринин каналы бар, ошо уткан адамдар үчүн. Телеграмга кирип эле DV22 деп Кыргызстан Бишкек деп эле жазсаңар чыгат го дейм. Ал группага жөн эле кошулбайт, ошол уткан страничкасынын доказательствосы керек. Мына мен уткан адаммын, мага маалымат керек. Ошол жактан бүт маалыматты алса болот. А вот эч таанышы жок болсо, D860-га эптеп бир тааныштын адресин сурап толтурушат. Уже виза алып тияка учуп барганда, алардын колдон келсе көбүрөөк акчасы болуш керек. Квартиранын дагы кредитный историяга эмес, депозит төлөп киргизет экен ал жактан. Депозит болгондо дагы элестетсеңер, сразу 3-4 айга сурашы мүмкүн экен, жарым жылга, 1 жылга сурашы мүмкүн экен. Ошондо эле, если квартиранын айына 1,5 миңден болсо эле, эми ошол суммадан вперед десем болобу, 3-4 айга сурашы мүмкүн. Сразу эле мындай $10,000 бересиз да, көбүрөөк акча болушу мүмкүн.
керек болуш. Же болбосо биринчи барганда кичине эки жакты көрүп көнүшкөнчөктү обычный эле бир отельдерде, мейманканаларда жашасаңыз болот. Эми ал бирок кымбат да. Чем мындай квартира алып жашаганга караганда мейманканада жашаган аябай эле өтө эле кымбат. Ошон үчүн ал жака көпкө токтогонго болбойт деп ойлойм да. Азамат, сен ушул даярданып жүргөн кезде айтинин окуусун окуп калдың, барганда айтишник болуп калышым мүмкүн деп. Ошол окуунун уланысы токтоп калдыбы, кандай болду? Ооба, айти жагын кандай десем, айти жагын акырындан окуп атам. Муну бир эле тарс өздөштүрүп алса болбойт экен. Убакыт керек экен, көнүш керек экен, мындайча айтканда автоматизация деп коет экен, ошого жетиш керек экен. Акырындан окуп үйрөнүп атабыз. Сен ошол Америка Кошмо Штаттарында канча жыл иштеп келейин деп атасың? 10 жыл, 20 жыл, мүмкүн 1 жыл? Так айта албайм, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Эми бирок мүмкүнчүлүк берилет ошо 10 жыл жашап иштегенге. 5 жыл жашагандан кийин гражданство алганга баары эслеп, мындай түз туура бир жаран катары өзүңүздү алып жүрсөңүз. Сен Американын жарандыгын алууга макул болот белең? Ал суроого да жооп бере албайм. Жооп бере албайм. Анткени адамдын ою, эми мен мындайча айтканда Америкага барганда ал жактагы эки жакты көрүп оюм өзгөрүшү мүмкүн да. Америкага кетсе эле адам Америка, Кыргызстанды там унутуп, там сатып деп кетпейт. Менин оюмча наоборот, Америкага барган адамдардын патриоттук сезими көтөрүлөт да өйдө. Аябай бийикке көтөрүлөт. Сен өзүң кандай деп ойлойсуң? Сен патриотсуңбу? Мен патриотмун. Буга чейин эле чет өлкөгө чыкканда Кыргызстанды эле ушунчалык сагынганман. Онлайн камераны площадьта коюлган. Ошону ачып, машиналердин өткөнүн, кишилердин басканын көрүп эле сүйүнүп отура берчүмүн да, кечинде жумуштан чарчап келгендечи. Биз маалымат үчүн айта кетели, анда сентябрь айынын орто ченинде Азамат үй бүлөсү менен Чикагого учат экен. Сен баргандан кийин баягы видеого тартып, кандай конуп атканыңды ошолорду тартып бизге жөнөтүп койсоң, өзүнчө кыскача тасма кылып чыгарып коелук, э? Буюрса. Берген маегиң үчүн чоң рахмат. Аман-эсен барып, аман-эсен кел, жеңил барып, оор кел демекчибиз. Үй бүлөң менен Кыргызстан сени күтөт. Ошондой эле чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Аман-эсен кайрадан Кыргызстанга кайтып келиңиздер. Бардыгыңыздардын ойлогон ой максатыңыздар ишке ашсын.